Кошто темир усталар жасаган эмгектер дүйнөнүн 4 бурчуна таркалып, суроо талапка ээ болууда. Ош шаарындагы базар четиндеги темир устачылык менен алектенген 20га чукул адам бар. Алар күнүмдүк тиричиликке керектүү болгон баардык буюмдарды темирден сапаттуу жасайт. Устачылык менен ишкерлер үй бүлөсүн багып, чет элден келген туристтердин да кызыгуусун жаратып, кыргыз темир буюмдарын дүйнөгө таркатууда. Өзгөчө топоздон, аркардан, эликтин мүйүзүнөн жасалган бычактар Аравия жана Европа мамлекеттерине көп сатылат. Алымжан Мамадалиев 30 жылдан бери базардагы темир устачылык менен эмгектенет. Алар сезондук жумушка жараша ишмердүүлүк жүргүзөт. Учурда аттын такасын шакирти менен жасап жатат. Күнүнө 100дөн ашык така жасайт. Ар түрдүү көлөмдө жасалган такалар Кыргызстандын бардык аймагына таркалып, Казакстанга чейин сатыкка чыгат. Менин өнөрүм атамдан калган өнөр. Атабыз ушул жерде иштеп өткөн. Мени иштегенимге бул жерде 30 жылдан өтүп калды азыр. 18 жашта иштеген болсам, şu yerге түшүп. Азыр 39-га чыктым. Азыр така сезон. Така жасап атабыз аттарга баары. Эртең эле жаздын күнүндө мына стройкалар башталат. Мына кетмен, теше, лопатка, шаңгек, пангек ушундай нерселер жасайбыз. Элдер үчүн керек боло турган нерсе, мына дыйкандарга керек боло турган нерселер жасайбыз основной. Буюмдарыбыз биздики ушу Бишкекке, Казакстанга, Ашбакка чейин барат. Мына райондорго баары ушу Оштон кетет баары. Усталар только Ошто бар да азырча. Энди райондордо эм бар, домашний үйдө жасай тургандар бар. Биз основной мынандай көп усталар Оштодо. Мына таканы азыр мына табына карап туруп кызытыш керек. Өтө ашча кызып кетсе өлүп кетип калат. Мына арматура, российский арматура жасалат така. Российский арматура такаге жакшы болот. Мына китайский арматуралар болбойт. Жасалышы буну 2 жолотко түшөт да, бул размерге бөлүп алып туруп. Буну мындай кылып бөлүп алабыз. Бөлүп алып туруп бир тарабын бир кыздырып туруп алабыз. Экинчи тарабын эки салынат дагы. Размерлери болот, ар кыл. Кимдир аттын туягын карап туруп, адамдар өздөрү тандап алып кетип калат. Биз эми ар кылып жасай беребиз буну. Катта, кичик, орто кылып. Адамдар өздөрү ошо аттын туягга туура келе турган размерин тандап алып кетип калат. Bir күндө кечке чейин 100 така жасаса болот, кечке чейин жасасак. Эми ундан ашча кылса болот, чарчап калабыз да. 100 жасасак нормально болот. Мына темирди азыр мына арматураны салабыз мына. Мына көмүрдөн өзүбүздүн мына кичигелей kömürler жакшы kömürler бар. Биз эм көмүрдү эм тандап жагабыз. Мына бизге таза көмүр болсо, мындай шлак болуп көмүрдөр эм ишибизди секиндештирип коет. Жылдан бери темир устачылык менен алектенген Бахрам Ашуровдун жасаган бычактары дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө таркаган. Ал топоздон, эликтен, аркардын жана башка жаныбарлардын мүйүздөрүнөн түрлүү кооз бычактарды жасайт. Бир бычакты жасоого 2-3 күн убакыт кетерин айтат. Бахрам мырза бычактын сабына арыстандын сүрөтүн кошо түшүрүп,
буйрутманын негизинде жасайт. Эмгегинин алды $100 чейин бааланат. Mana bu prujinadan bo'lyapti, prujina metaldan. Prujina ham Жасалып жаткан бычактын металлы пружинадан, мындан башка ар кандай металлдардан буйрутмага жараша жасайм. parchinlikdan, resorlardan yasab beramiz shunaqa qilib. Buyurtma qanday tushsa, shunday qilib yasab beraveramiz. Pichoqda. Ha, pichoqda, endi to'lqa pichoq qilamiz biz. Boshqa narsa qilmaymiz. Endi kichkinaligimizdan biz otamizning hunari. Мага кичинемден бери атам үйрөтүп жасап келе жатам. Boshqa ish qilmaymiz. Shu faqat pichoq har xil davlatlardan kelishadi. Ар кандай буйрутма беришет, ошого карап жасай берем. Aynaqa. Buni otadan bolaga o'tadigan hunar. Бул атадан балага өткөн өнөр. Көпчүлүк адамдарды шакирт кылып алайын десем чыдабайт. Өзүбүздүн балдарды ушул нерсеге даярдайм. Endi biz ham shu otamizning hunarini olib shuni qilyapmiz. Xudoga shukr yaxshi. Endi hamma hunarda ham yaxshi qilsangiz ketaveradi. Кандай нерсе жасаба сапаттуу болсо өтө берет. Кесиптин жакшы жаманы болбойт. Hunarda. Faqat yaxshi qilish kerak-da. Hunarda yaxshi yomoni yo'q, hamma hunar yaxshi. Болгону көңүл коюш керек. Жакшы жасасаң адамдар өздөрү келе берет. Kelaveradi. Meniki sotilyapti, uniki sotilmayapti deyish kerak yo'q. Uniki yaxshi qilib qo'ysa bo'ldi. Mana shunaqa. Hozir mana prujinadan qilyapmiz, основной resorlardan ham qilamiz, mana metallardan. Бул азыр пружинадан, андан тышкары рессорлордон жасалат. Aboymalari bor mana metallar. Mana shulardan qilamiz. Bir xil cho'zamiz. Ularmi? Mana ular mana tayyor bo'lib qoldi, mana sopa ko'ryapsizmi? Oxirgacha borgan. Даяр болуп калган бычак, бирок мындан да татаал жумуштары бар. Латындан толук мыкталып, аркардын топоздун мүйүзүнөн капталат. To'posti muyuzi shunday qarar qo'yiladi. Bularni ham ishlatishni bilish kerak. Bular ham 1 yil 2 Бул мүйүздөрдү да иштетишти билиш керек. Кеминде 2-3 жыл керек. Курук эмес иштетсең жарылып кетет. Ыкмасын колдоно турган убактысы болот. Ар кандай түрү боло бербейт. Тандап колдонобуз. tollab qilinadi. Bularni ko'rsatayin mana. Mana shu to'posti muyuzdan bo'lgan pichoqlar mana. Бул топоздун мүйүзүнөн капталган бычак. Ош деп жазылган. Бул биздин эмблемабыз. Bu bizni emblemamiz bu. Бул сиздин эмблемаңыз Ha, Ош деген. mana bu ham to'pos shaqidan. Mana hozir yana ko'rsataman. Ha, temirlarga ishlov beramiz-da, aytyapman, shuning uchun. Темирлерге да өзгөчө убакыт жумшалат. Бул бычак аркардын мүйүзүнөн, металлы клапындан. Mana ular prujinadan bo'lgan. Мынау аркардын мүйүзүнөнбү? Ha, bu arxarikidan. Mana ular klapindan bo'lgan materiallar. Mana ular atayin mana buyurtma bilan qilingan pichoqlar, mana atlarni ham yozib. Атайын буйрутма менен жасалган бычактар өздөрү каалагандай кылып аттарында жазып беребиz. Shunaqa arabcha qilib yozib bering degan mana bunaqa o'zimizni nimada qilib mana nashlar kiyikli muyuzlardan qilinadi. Haqiqiy qo'lda ishlab chiqariladi. Metalli klapindan bo'lgan buni. Arslonni kallalarini qo'lda qilib chiqiladi, bu полный ручной работа. Bunga 2 kun, 3 kun vaqt ketadi. Арабияга кете турган бычак кийиктин мүйүзүнөн накта кол менен жасалып көптөгөн эмгекти талап кылат. 2-3 күндө бүтөт. Juda ham vaqt ko'p ketadi. Bunga mana bu mana bunaqa cho'ng klapinlardan bo'lgan bular. Баш темир болсо, мындай катуу клапын деген металдан мээнетти өтө көп жумшайбыз. Bunaqa mehnati ko'p bulardi. Endi Эми эң алдыңкы сатканыбыз $100 бааланган. qimmat qilmaymiz biz. Андан артык кошпойбуз. Чет өлкөдөн көп алып кетишет. Өзүбүздүкүлөр да алышат. Эң негизгиси сапаттуу, арзан кылып сатканга аракет кылабыз. Sifatli qilib, arzonroq qilib sotishga harakat qilamiz. Endi hamma davlatdan keladi. Hamma Бардык мамлекеттерден келишет, баары кызыгышат. Накта колдо жасалган баалуу буюм деп өзгөчө көңүл бурушат. hamma yo'q qo'lda qilinadi. Yashnandaqa.
Bizde şu 5 ta balam var, şu 2 ta oğul. Менин 5 балам бар, 2 уул, 3 кыз. Уулдарымдын экөөнү тең үйрөтүп жатам. Буюрса келечекте ушул өнөр менен алектенишет. Бул сыйлыктарды бычак аркылуу алдым. Ар кандай конкурстарга, ярмаркаларга катышып турабыз. Ашынакаларга катнашабыз. Бахрам мырза жасаган бычактар Ош деп кооздолгон өзгөчө белги менен дүйнөгө таркап турат. Ал эми анын жанында дагы бир темир уста темирден балта тешелерди, түрлөрүн, кетмен күрөктөрдү жасайт. 30га чыга элек Шафкатбек мырза учурда жаздын камын көрүп, кетмендердин түрүн жасап жатат. Ага шакирти жардам берип, күнүнө 40 кетмен даяр болот. Тапкан кирешеси жакшы, 3 баласын тарбиялайт. Устачылык атасынан калган кесел. Жасайкарымызга Кудай кааласа 5 жыл, 7 жыл болуп калды. Bu өнөр чоң атамыздан калган. Чоң атамызга чоң атасынан калган. Бу наследственный бизге. Күнүгө эми жеткенче 30 та, 20 та, 40 та жеткенче жасайбыз кетменди. Алла кадыр кылганча базарлардан материалларды алып түшөбүз. Көмүр кетadi. Şu elge yoqadırgan qilib Xudo xohlasa shunday qilib tovar chiqarib beryapmiz da. Bir ketmen hozir optimga 180 so'm beramiz. O'zi 100 so'mni tegeregida 100 so'mni o'da tushib qolasiz. Bitta ketmendan mehnatimizga 70 so'm, 80 so'm qolyapti. Balta, teshe, o'roq, bar shu xazayistvini uyga emlaka so'shlar jasaymiz. Qo'ldan kelgancha Xudo xolasa. Turistlar keladi bizga shu suratga videoga tortib ketadi. Ular bunday ketmen chopmaydi, balta chopmaydi, teshe chopmaydi, o'roq ishlatmaydi. Ularning uylari shundayda yevropeyskiy. Bu aslında o'zimiz shu O'rta Osiyo bunday narsada ishlatilgan. 18 yıl, 20 yıldan beri şurada. Aytaman bu. Atam, çoğun atası, onun çoğun atası bu nasıl isimli bizge. Xudo xolasa endi o'lmay salomat bo'lsa, bolalarimizni o'sha o'rnida qiladi. Endi Xudoga shukr, halol mehnat, peshona ter. Birodar qarzing yo'q. Qorning to'q, usting butunmi? Bol daga emne kerak odamga. Ош шаарындагы темир усталар эмгектенген жайдын көрүнүшү шарты. Мыкты болбосо да, келди кетти адамдардын көңүлүн өзүнө буруп турат. Чет мамлекеттен келген туристтерге да бул жайга келип сүрөткө түшүп, видеого тартып кетүүгө көнүшкөн. Алган эмес буйрутманын негизинде колдо жасалган буюмдарды кошо алып кетишет. Бул жайдагы темир усталар өздөрү иштеп жаткан жерге келечекте мыкты шарт түзүлүп, темир усталардын эмгектерин көрүүчү туристтик жай болушун каалашат.